Эми WhatsApp'ка келген суроолорду берейин, темадан сырткары экен, бирок бере берейин. Саламатсыздарбы дейт, кыйналган эже жазган экен. Мен 3 күн болду төрөгөнүмө, балам чарчап калды, кыйналып жатам, мага жардам бериңиздер дейт. Эми эмне дейбиз бул эжеге? Аллах берди, Аллах алды. Адам дагы Аллах субхану ва тааланын казынасынан бериле турган зат. Ар бирибизди Аллах таала персоналдык түрдө жаратат. Ар бирибизди. Аллах жаратты десе биз ойлойбуз да адам атаны. Жок, ар бирибизди персоналдык түрдө жаратат. Эненин жатынында 9 ай бою. Эненин жатына чейинки жашоону айтпай эле коелук, атанын белиндеги. Бизди 9 ай бою жаратты, мейримдүүлүк менен жаратты. Кимдир бирөөсүнө 80 жыл берди, кимдир бирөөсүнө 8 мүнөт берди. Ал анын өзүнүн иши. Адам эч нерсе кыла албайт. Ошон үчүн мусулман ыйман келтирген адам инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бардыгыбыз Аллахка таандыкпыз, ага кайтуучубуз дейт. Дуа кылабыз, артынан сизге дагы абзел болгон жакшылыктарды берсин. Дагы андан да абзел жакшы балдарды берсин. Аллах таала алган болсо бекеринен албайт. Демек, анын артында жакшылык бар. Мына ушул нерсеге ишенүү керек, ошого жараша ниет менен жашоо керек. Бардык нерсе Аллахтын колунда. Адам Аллах субхану ва таала адамды гана жаратып калбастан анын ырыскысын да персоналдык түрдө жаратат. Ар бир кой, ар бир мал, ар бир чөп бардыгы персоналдык жаратылат Аллахтан. Мына ушундай көркөм чебер зат. Ошон үчүн ал зат өзү билет кимди алат, кимди коет. Бизден талап кылынган нерсе ушуну тааналуу гана. Ошого моюн сунуу гана. Албетте, биз бала жоготкон оңой эмес. Бирок кээде талап кылынат. Жана өтүк каккан мык болот, марсайым, майда. Кээде жакыныңды жоготкондо ошол мыкты чеңгелдеп жуткандай жутууга туура келет ушу күйүттү. Калп эле бакырып, өкүрүп, дубал сүзгөндө эчтеке өзгөрбөйт. Тетирисинче жаратуучунун каарына калуу мүмкүн. Ошондон артынан жакшылык бер деп суранышыбыз керек. Кыргызда бекеринен сөз жок да, бекеринен айтылган эмес. Арты кайрылуу болсун деп. Арты жакшылык болсун деген. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.